Айкөлдүн урпагы, элинин ишеними, өлкөнүн сакчысы. Тэ байыртан аталарыбыз жокердик жашоону башынан кечирип, эл жер үчүн жан аябай күрөшүп, бүгүнкү бакубат жашоону бизге тартуулады. Кыл чайнашкан чоң казаттан тартып, үркүндү, революцияларды, дүйнөлүк эки согушту башынан кечирип, 1991 жылы өлкө көз карандысыздыгын жарыялады. Эми гана көз карандысыздыкка жеткен жаш республикада өзүнүн экономикасын, эл аралык байланышын, ошону менен бирге өлкөнүн аскердик коопсуздугун чыңдоо маселеси келип чыкты. Өлкөнүн куралдуу күчтөрүн түзүүдө алгачкы кадамдар коргоо иштери боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик комитетин калыптоодон башталды. Комитет кыска убакыттын ичинде келечектеги армиянын ченемдик укуктук базасын даярдап, аны адистешкен офицердик кадрлар менен камсыздап, Кыргызстандын юрисдикциясына мурунку СССРдин аскердик кошуундарын, бөлүктөрүн жана мекемелерин кабыл алуу боюнча бир топ комплекстүү иш-чараларды өткөрдү. Ошентип, Кыргызстандын аскердик системасынын пайдубалы түптөлдү. Андан ары аскердик курулушка өсүүнүн зарыл ыргагын жана өнүгүү ылдамдыгын берүү максатында коргоо иштери боюнча комитет Кыргыз Республикасынын коргоо министрлигине өзгөртүлүп түзүлүп, коргоо жана мамлекеттин коопсуздугу чөйрөсүндөгү ченемдик, укуктук жана концептуалдуу документтер иштелип чыкты. 1993 жылдын январынан 1998 жылга чейин Тажикстан, Афганистан мамлекеттик чек ара бөлүгүндө кырдаалды жөнгө салуу үчүн Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн өзүнчө аткычтар батальону Тажик-Афган чек арасындагы 100 чакырымдан ашуун бөлүгүн кайтарган. Бул жаш Кыргыз армиясынын тарыхындагы алгачкы күжүрмөн тапшырма болуп калды. Эгемен Кыргыз армиясы өзүнүн тарыхында өлкөнүн көз карандысыздыгына, аймактык бүтүндүгүнө, конституциялык түзүлүшүнө коркунуч жараткан бир катар окуяларда өзүн татыктуу көрсөттү. Алсак, 1999-2000 жылдардагы Баткен жергесине кирип келген мыйзамсыз куралдуу түзүмдөрдү жок кылуу операциясын ийгиликтүү өткөрдү. 2005-2010 жылдардагы элдик революцияларда өлкөнүн туруктуулугун тажрыйбалуу офицерлердин жетекчилигинин алдында сактап кала алды. Мамлекеттик жана коргоо министрлигинин жетекчилигинин пландуу жана ырааттуу саясатынын натыйжасында куралдуу күчтөр биздин өлкөнүн заманбап сыноолорго, чакырыктарга жана коркунучтарга каршы жооп бере алган мамлекеттин ишенимдүү таянычына айланды. Республиканын аскердик коопсуздугун камсыздоодо аскерлердин эл аралык биргелешкен машыгууларга катышуусу чоң мааниге ээ. Алсак, өз ара аракеттенүү, бузулбас боордоштук, издөө, чек, борбор жана эки тараптуу Кыргыз-Индия биргелешкен атайын багыттагы аскерлердин Канжар, Кыргыз-Казак биргелешкен атайын тактикалык эрдик машыгуулары өткөрүлүп келет. Мындан тышкары республиканын бардык облустарында биргелешкен командалык штабтык мобилизациялык, коопсуздук, түндүк машыгуулары өткөрүлүп, анда жергиликтүү мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсүн уюштуруу маселелери практика жүзүндө бекемделип турат. Кыргыз Республикасынын президенти куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысынын туруктуу көзөмөлүндө мекен коргоочулардын кызмат өтөө шарттары жана социалдык камсыздоосу турат. Алсак, президент Садыр Жапаров аскер бөлүктөрүн жана гарнизондорду капыстан кыдырып, күжүрмөн даярдыгын текшерип, жокерлер, офицерлер жана алардын үй бүлө мүчөлөрү менен жолугуп, турмуш тиричилигиндеги көйгөйлөр менен таанышып турат. Эреже катары мындай жолугушуулардын жыйынтыгында аскер кызматчылардын кызмат жана турмуш шарттарын жакшыртуу боюнча кошумча чаралар кабыл алууда. Аскер кызматчыларынын акчалай камсыздоосу көтөрүлүп, алгачкы жолу өз каражатыбызга чоң суммадагы заманбап аскердик техникалар сатылып алынууда. Токтоло кетсек, өлкөнүн аба чектерин коргоо үчүн Пчора зениттик ракеталык комплекси сатылып алынды. Ал өзүнүн ишенимдүүлүгүн эл аралык машыгууда көрсөттү. Көп километрлүү жүрүш жасап, ракеталардын оку күжүрмөн атууларында бардык буталарды таамай аталды. Мындан тышкары артиллериянын согуштук дарамети бир топ эсе жогорулады. Аскердик техникаларга керектүү запастык бөлүктөрү сатылып алынды. Ошондой эле аскердик техникаларды капиталдык оңдоо менен күжүрмөн транспорттук авиациянын паркы жаңыланды. Андан сырткары ремонт иштерине муктаж болгон мобилдик жана бронетанкалык техникаларды калыбына келтирүүгө мүмкүн болду. Жаңы, заманбап технологиялар менен жабдылган куралдарды жана аскердик техникаларды оңдоочу өзүнчө борбордук база толук өндүрүш кубаттуулугуна чыкты. Айта кетсек, бул жерде атамекендик ГАЗ-66М маркасындагы брондолгон автомобилдери чогултулууда.
Курулуш тармагындагы алгылыктуу иштердин алкагында жаңы аскер шаарчылары салынып, инфратүзүмдөр капиталдык оңдоодон өтүүдө. Алсак, 73-809 аскер бөлүгүндө курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Аскер кызматчылардын балдары үчүн билим берүү комплексин камтыган өнүктүрүү борборунун курулушу жыйынтыктоонун алдында турат. Коргоо министринин демилгеси менен куралдуу күчтөрүн даярдоо, колдонуу жана өнүктүрүү жаатында прикладдык жана фундаменталдык изилдөөлөрдү жүргүзүү максатында илимий изилдөө жана инновациялык борбор түзүлгөн. Бул борборго өлкөнүн аскердик коопсуздугун камсыздоо жаатында аскердик жетекчиликтин илимий негиздемелерге таянган чечимдерин, күжүрмөн кызматтык тапшырмаларды аткаруу жана аскер ичиндеги инновациялык жаңы идеяларды киргизүү тапшырмалары коюлган. Аталган борбор аз убакыттын ичинде заманбап тез өнүккөн технологиялардын, прогрессивдүү идеялардын санариптешкен доорунда өзүнүн эффективдүүлүгүн, актуалдуулугун жана зарылдыгын көрсөтө алды. Башкы кол башчынын колдоосунун аркасында асман чабуулунан коргоонун бириккен системасын түзүү жөнүндө Россия менен Кыргызстандын ортосунда макулдашууга кол коюуну жана аны ратификациялоого жетиштик. Бул биздин өлкөнүн асман чабуулунан коргоо тутумун бекемдөөгө, аскердик башкаруу органдарынын күжүрмөн жана мобилизациялык деңгээлин жогорулатууга, тоо даярдыгы боюнча практикалык сабактардын окуу пландарын көбөйтүүгө, аскерлердин бардык түрлөрүнүн күчтөрүн жана каражаттарын күчтөнтүүгө, күжүрмөн техника паркын масштабтуу модернизациялоого жана толтурууга мүмкүндүк берет. Аскердик доктринанын кайрадан иштелип чыгышы, дүйнөдөгү жана Борбордук Азия регионундагы аскердик саясий абалдын өзгөрүшү, аскердик коопсуздуктун спекрлеринин кеңейиши, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана аскердик башкаруу органдарынын кайра түзүлүшүнө, ошондой эле аскердик коопсуздукту жана коргоону камсыз кылууга, мамлекеттик көз караштарды өзгөртүү зарылчылыгынын актуалдуулугуна байланыштуу болду. Куралдуу күчтөрдүн жана башка аскердик түзүмдөрдүн аскер кызматчыларына квалификациялуу медициналык жардам көрсөтүүнүн жаңы бирдиктүү тутумун уюштуруу алкагында 44-549 аскер бөлүгүнүн базасында борбордук аскер госпиталын түзүү маселеси каралууда. Мындан тышкары, биздин улуттук аскер контингенттерибиздин Бириккен Улуттар уюмунун алдында тынчтыкты сактоо миссиясына катышуусу үчүн 2-чи даражадагы аскердик тала госпиталын даярдоо боюнча иш-чаралар улантылууда. Акыркы 3 жылда Коргоо министрлиги мамлекеттик бюджеттен тышкары каражаттарды тартуу боюнча бир топ ийгиликтерге жетишти. Өнөктөш өлкөлөр менен аскердик кызматташтык жаатында чоң көлөмдөгү аскердик техникалык жардам катары курал-жарак, материалдык каражаттар дээрлик 2 эсе көп өлчөмдө алынды. Спорттук иш-чараларда байма-бай уюштурулуп, аскер бөлүктөрүнүн арасында спорттун түрлөрү боюнча мелдештер өткөрүлүп келет. Анын жемиши катары спорттун ар кандай түрлөрү боюнча республиканын, Азиянын жана дүйнөнүн чемпиону аталган аскер кызматчыларын айтсак болот. Ошондой эле аскер кызматчыларынын руханий байлыгын жогорулатуу багытында да алгылыктуу иштер алынып барууда. Буга мисал, Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгынын жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөн күнүнө карата куралдуу күчтөрдүн армиянын борбордук үйүнүн, регионалдык армия үйүнүн жана өзүнчө аскердик көрсөтмөлүү оркестринин чыгармачыл жамааты бүт облустарга барып чоң программадагы концерт тартуулашты. Бул жылы өлкө аймагында эл аралык өз ара аракеттешүү, издөө, эшелон сыяктуу чоң масштабтагы машыгуулар өтөт. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү аталган машыгууда жогорку күжүрмөндүүлүктү жана уюшкандыкты көрсөтүүбүз зарыл. Армияны өркүндөтүү, күчтөндүрүү мындан ары да улантыла бермекчи. Куралдуу күчтөрдүн аскер кызматчыларын, ардагерлерибизди жана өмүрүн армия менен байланыштырган адамдарды Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 32 жылдык юбилейи менен куттуктайбыз. Ырааттуу кызматыңыздарды жеңиштер жана ийгиликтер коштосун.